Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Москвада ушунчалык күчтүү үй бүлөм, бала чакам деп иштеген эжелерибиз бар, апаларыбыз бар. Бир дагы выходной албай, бир дагы дем албай күнү түнү иштеген биздин мекендеш эжелерибиз бар. Мен азыр силерге бир окуя айтып берейин. Бул окуя чындыгында мен жүрөгүмдө ушунчалык бир ezген да. Bir күнү мен такси кылып жүрсөм, бир мекендешибиз, бир эже чыкты да, оронгон 35-37-40 жаштагы эже окшойт. Анан түшүп, мени таанытпай, баягы интернетте боласың соңго деп, жакшы эже экен, сүйлөшүп, 1 сааттык жолдо чогуу бараттык да. Анан эже өзүнүн тагдырын сүйлөп берди да. Эни мен азыр Кыргызстанга кеттим. Азыр жумушка зарплата алган баратам. Кыргызстанга кетишим керек депчи. Анан тамашалап, эже планыңыз толдубу? Кеттасызбы? Кандай сонун бизге да насип кылсын десем, план толгон жок. Баламды, кызымды сагындым. Чалып, кызым менен балам. Апа, биз сизге керек эмеспизби? Эмнеге биз менен жашабайсыз? Эмнеге кетип кала бересиз Москвага деп ыйлаганда жүрөгүм чыдаган жок. Отработка кылбастан эле түшүндүрүп жумуштагыларга кет атам дейт. Эже ал жерде шеф-повар болуп иштейт экен. Жумушум жакшы дейт. Анан мен кызыгып сурадым да, эже балдарыңыз, кыздарыңыз болсо эмне жездем жардам бербейби же болбосо жездем барбы, кандай, неге сиз чогуу иштебейсизби деп сурасам, жездең бар, жездең менен жашаймын. Бирок Москвага келбейт иштегени. Мени жөнөтөт. Жөнөткөндө дагы ушундай бир срок коет дейт да. Ушул айдан ушул айга чейин иштеп кел, ага чейин келбе деп мага срок берет дейт. Как будто мен баягы робот сыяктуумун депчи. Анан азыр Кыргызстанга бара жатканымды дагы билбейт дейт. Эгер айтсам, келбе деп мени урушат болушу. Бара берейин, эмне болот, бир четинен коркотам, барсам ушабы деп ушинтип айтып берет да. Анан мен таң калдым да. Таң калып, эже кандай үйөңүз болсо, эркек киши болгондон кийин бакпайбысыз балдарыңыз менен деп мага кызык болду, кандай бул депчи. Десем, иним дейт. Мен Кыргызстанда жүргөндө дагы үйдө бала карап, балдарым менен отуруп калсам, неге үйдө отурасың? Жумушка чыгып, столовойго барып, официант же болбосо ошол жердин полун жууп, акча табып келбейсиңби? Үйдө эле отура бересиңби деп ушинтип сүйлөйт эле дейт да. Эже баягы айткан сөздөрүнү мени өзүнүн инисинде көрдү, ушунчалык ыйлап айтып берет да, ыйлап айтып берет. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Белес паркты баарыңыздар билесиздер. Бул парктын проценти болгону 1% туугандар. Парковый самозанят болуп иштесеңиздер болот. Жана ошондой эле азыр жакшы бир жаңылык чыгып атыптыр, ушундай электронный путевой лист. Бул путевой лист официалдуу. Любой жерде өзүнүн юристтери бар, жооп берет экен туугандар. Анан любой документ, кисар, писар, такси керек документтер бүт баарын жардам берет. Мен атыман келип ушул паркта иштесеңиздер, 1 жуманын ичинде сиздерге 1000 рубль балансыңызга салып берет туугандар. 1% Белес паркында. Мен жүрөктөрүм эзилип кетти. Мен айттым да, эркек болгондон кийин сиз буякта жүрөсүз, кандай болуп калат, баягы кызганбайбысыз десем, кызганмак түгүл, ден соолугумду сурабайт дейт да. Ушунчалык ыйлап айтат. Анан зарплата алган күнүмдү менен караганда күйөөм жакшы билет дейт. Бир күн задержка болуп калса, не болду зарплатаң? Неге задержка болуп атат деп урушат дейт. Анан ушунчаңды квартплатаңа бересиң, ушунчаңды өзүңө жол кыра аласың, 2000-3000 миңди калганын мага сал деп полный акчаны салдырат. Эми мага жетпейт да аял кишиге. Ошон үчүн мен айлыгымдан бир 10 миң кемирээк айтып койгонмун күйөөмө. Чтобы эртеге мен да өзүмө бир нерсе алышым керек. Жол кырама 2000, квартплатама ушунча, мен да кийинем, мен да ал жак бар жакка басам.
мага да акча керек деп ошол бир аз кемирээк айтып коем зарплатама, эмесе мен да урушат, бардыгын сал деп дейт да. Кыргызстанга дейт чоң бир үй салдым дейт. Ошол үйдү бүтүрүп алалы деп ар жылы мени Москвага жөнөтөт. Ушул айда келесин, ушул айда кетесин деп дегенде мен шындыгында крышам тайып калдым да. Кандай ушундай дагы болот экен да, тагдырда ушундай тагдырлар дагы бар экен жашоодо деп өтө бир таң калдым да. Бул окуя неге айттым мен? Чыгып алып өзүнчө нерселерди айтасың деп айткандан үчүн айттым да. Неге айтып атам? Бул окуя мен ошол мен башыма өтү да, ошол мага ошолай айтып берди, өзүмдүн кулагым менен уккан окуя да. Анан айтайын деген максат кээде ошол Москвада бир-эки шоктук кылган кыздардын айынан Москвада кыздар андай, мындай деп кээде жаман көргөндөр болот экен да. Москвада балам, чакам, үй бүлөм деп тытынып иштеген эжелерибиз өтө көп. Мен айтат элем, Москвадагы эжелер эң жакшы, Москвадагы кыздар сонун, анткени алар иштеп үй бүлөсүнө жардам берип атат. Бирөөсү энисин үйлөндүрүп атат, бирөөсү азыркында күйөөсүн, бала чагасын багып атат, бирөөсү ата-энесине жардам берип атат. Ушинтип иштеп жүргөн биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз көп. Эң сонун эжелерибиз Москвада. Кээде ошол бир-эки шоктук кылган айымдардын айынан ошол эжелер дагы жаман көрүнүп калган учурлар болот да. Ошол туугандар, ушундай бир окуя. Урматтуу мекендештер, сиздер үчүн кыска нуска маалымат. Бул агабызды көпчүлүгүңүздөр таанысаңыздар керек. Нурлан Сатиев, Кыргызстанда Wildberries боюнча номер 1 эксперт. Ак Нур тигүү фабрикасынын жетекчиси, негиздөөчүсү. Колунда көптөгөн жаштар Wildberries тууралуу окуп, ийгиликке жеткен. Көптөгөн мекендештерибизге өзү жардам берген, Wildberries'in сырларын үйрөткөн. Азыркы учурда Нурлан Сатиев агабыз өзүнүн курсун баштап жатыптыр. Эгерде сиз кайсыл шаарда болбоңуз, мисалы үчүн Москва шаарында болсоңуз, өзүңүздүн жумушуңуз бар жана ал жумушка кошумча дагы Wildberries'ти үйрөнөм десеңиздер, сизге эч кандай зыяны тийбейт, тоскоолу тийбейт. Андыктан үйрөнсөңүз болот. Бул агабыз өзүнүн курсун баштаптыр. Өзүңүздүн жумушуңуз менен чогуу эле алып кетсеңиз болот экен. Wildberries'in сырларын, Wildberries'тен кантип таарап келишибиз керек. Барыңыздар билесиздер, Wildberries бул интернет магазин. Ар бир домдун түбүндө Wildberries'in складдары бар. Сиз интернеттен товар заказ кыласыз, ал товарды сизге алып келип берет. Андыктан ушул Wildberries'ти окуп ийгиликке жетсеңиз болот. Жана ошондой эле сиз эгерде Wildberries'ти иштеп жаткан болсоңуз, сырларын билбей жаткан болсоңуз дагы бул агабызга байлансаңыздар, сиздерге колунан келишинче жардамын берет. Андыктан окуйм деген мекендештерибиз дал ушул Instagram баракчасынан, дал ушул телефон номерлерге байлансаңыздар болот. Андыктан барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ар бир мекендешибизге чоң ийгиликтер болсун. Нурлан Сатиев менен окуп, чогуу ийгиликке жетиңиздер. Ассаламу алейкум. Билесиздер, мен эмне үчүн Wildberries'ти тандагам? Азыркы учурда Wildberries'ти иштегем 2 жыл болду. Мына мен азыркы учурда паркта эс алып жүрөм. Уже 500 000 сода болду. Мен билем, көп эле магазиндер ушунда 500 000 сода кылыш үчүн или базарлар, или любой торговый точка жок эле деген 3-4 адам иштеш керек командада. Анан өзү эртең менен барып магазин ачыш керек, кызмат кылыш керек. Wildberries'тин плюс жери, ошо сен эс алып жүрөсүңбү, кайерде жүрбөгүн, ушу колуңда бир ноутбугуң болсо, ошо магазинди контролдоп коюп, күнүнө 1,5 миллион содаларды кылса болот. Азыркы учурда мен бир айда 15 миллионго чейин сода кылып келемин. Азыркы учурда элдин баары онлайн тармакта сода кылып акча таап аткан негизинде көпчүлүк адамдар жумуштарына байланып онлайн сода тармагы эмне экенин билбейт. Же болбосо Wildberries дагы эмне экенин билбеген адамдар аябай көп жатышат экен. Андыктан сиз дагы жумушка байланбай, үйдө отуруп миллиондогон содаларды кылгыңыз келсе, мен жакында онлайн жана офлайн сабактарым старт алып атат. Андыктан онлайн сабакка өзгөчө 20% скидка коюп бердим. Бул айда акыркы сабактардын бири десем да болот. Андыктан номер профилдеги номерлерге кайрылып, личкаларга кайрылсаңыздар болот. Номерлер профилде. Ассаламу алейкум, барыңыздарга ийгилик.